көрүнүктүү археологдор Кубат Абалдиевдин жана келген окумуштардын айтуусу боюнча ушу Орхон Енисей жазуусуна арналган музей 3 эле жерде бар деп айтышат да. Бири Россия Федерациясынын Новокузнецк шаарында ачылган экен, экинчиси Монголияда. Үчүнчүсү Орто Азия боюнча Талаш жергесинде Манас эпосу музейинде ачылыптыр. Демек, бул сейрек кездешкен музейлердин катарына кирет да. Деги эле ошо жазуу маданиятына арналган музейлер берге ачылып атат. Демек, Кыргызстан жалпы Талаш эл үчүн эмес, жалпы кыргыз эл үчүн, Кыргызстан үчүн бул жаңы ачылыш катарында билгиш керек. Анткени тарых түбү жок дейт, тарых улана бериш керек. Тарыхта ушундай табылып туруш керек. Көрүп турасыздар, көчүрмөсү фото сүрөттү айтабыз дагы, мынакей бул графикасы, ошонун эле көчүрмөсү. Ошол эле биздеги музейдеги эң сакталган, эң баалуу деп эсептелген, ыйык деп эсептелген ташыбыздын өзүнүн нукурасын сиздерге мынакей астыңыздарда туруп атат. Ошо биздин музейде Талас областы боюнча Манас эпосунда Талаш жергеси боюнча эң нукура таш Орхон Енисей жазуусу таш болуп эсептелет. Ошо таштын бетиндеги жазуунун котормосун жазып келген элдер айланып туруп, ошо таштын бетинде эмне деген жазуу экенин баарын окуп чыгышат да. Эми айта кете турган нерсе, мына кийинки убактарда биз тарыхый маданий эстеликтер өтө айыр мамиле жасап, мындай карабагандыктан эстеликтер күн санап жоголуу коркунучунда туруп атат да. Бул Ак Дөбө шаар чалдыбары негизинен биздин азыркы тарыхча сактап калабыз деген чоң аракеттерди жасап атабыз. Сиздерге бир мисалы биз ошо биздин жетекчи Ормошбек Жетигенович ошо адамдарды көмүү, бир аксакал көмүү жөрөлгөсүнө барганда, ошо мүрзөнү казып аткан учурда, ошо жаңы эле мүрзөнүн ичинен 16 көрүп турган буюмдар табылып атат. Караңыздарчы, бир эле көрстөн ичинен табылып атат да.